67 блоктон турат. Жалпысынан 3700 батир каралган. Жашоочулар үчүн коопсуз жана ыңгайлуу шарттарды түзүп, заманбап архитектуралык чечимдерди, өнүккөн инфраструктураны жана сапаттуу жашоо мүмкүнчүлүктөрүн өзүнө камтыйт. Урматтуу Балыкчы шаарынын тургундары, бүгүнкү иш-чарага кош келипсиздер. Андыктан сөз Кыргыз Республикасынын президентинин иш башкаруучусу Каныбек Тургунбековичке сөз берилмекчи. Мен ойлойм, эң биринчи урматтуу Балыкчы шаарынын тургундары, урматтуу президентибиз тапшырма койгон эң биринчи сапатына. Мына ушул жерде курулуп атканда өзүңүздөр көрөсүздөр. Мурункуга караганда ар бир жарандын алып аткан үйлөрүнүн сапатына көп көңүл бурабыз. Бардыгы ремонту менен болот. Даяр үйгө киресиздер буйруса. Балыкчы шаарына президентибиз Садыр Нуркожоевдун тапшырмасы менен Балыкчы шаарына 22 гектар жерине 3700 батир курулушун аземин бүгүнкү күндө курулушун баштадык. Бардыгы бириги блоктун санын айтсак 69 блок болуп эсептелет. Азыркы учурда бул мамлекет ипотекалык компания тарабынан курулган байланыштуу бул менин үйүм программанын алкагында социальный, льготный, доступный очередке туруп бардык жарандар ушул жерден очередке туруп алса болот. 50% ата төлөп алса болот. Бул азыркы учурда биринчи этабын куруп баштадык. 10 блок 1 жылда бүтөбүз. Бүгүн Балыкчы шаарында абдан кубанычтуу күндөрдүн бири болуп турат. Анткени мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан баарыбыз бүгүн көрүп тургандай президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тургунбекович өзү келип, мамлекеттик ипотекалык компаниясы тарабынан курула турган үйлөрдү старт берди. Быйылкы жылдын эсебинен буюрса 10-12 кабаттуу үйдүн пайдубалдары көтөрүлүп, кийинки жылдары ушул Балыкчы шаарынын тургундарына берилүү тапшырмасы коюлду. Ал эми жергиликтүү бийлик тарабынан ушул жерди ажыратып берип, Балыкчы шаарынын тургундарынын жаркын келечегин жашоосун түзүү максатында урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасына ылайык бардыгыбыз биргеликте иш алып баруудабыз.